Белгилүү ырчы актриса Гүлнур Асанова өзүнүн Instagram баракчасына бир журналисттин дарегине сынайтып ырдабай эле коесун суранып, сырдуу пост калтырган. Мен бүгүн айласыздан айтууну чечтим. Баягы эле бетке айткан жаным дагы деле жаман көрүнөт экен. Бирок мейли, аттарын айтпай эле коеюн. Анча-мынча алып баруучулар ырдап жатасыздар. Анткениңиз жакшы, ар тараптуу болгоңар келет, аны колдойм, бирок ырдаардан мурун обонду туура жаттап, бузбай жакшы ырдаңыздар. Кээ бир журналисттин ырдаганын көрдүм, ошону менен үчүнчү ырды бузуп ырдап жатасыз. Айрыкча салттуу музыкадагы кулакка сиңип калган ырларды ырдаардан мурун бир тарыхына кайрылып коюңуз, сураныч. Аны мен эмес, ата-бабам жайылтып укмуш ырдап кеткен. Анан жаңы обонго салып салганыңыз эң туура эмес, себеби биз 7 жыл окуп, негизги эрежелердин бири нукура обонду бузбай, оригинал вариантын келечекке жайылтуу деп окуганбыз. Ошого чоң сураныч, этиятта ырдаңызчы, урматтуу журналист. Болбосо мен бир маарекеге чыгып, ойду тоону сүйлөп алып баргандай көрүнүш болуп калып жатат. Мен алып баруучулукка аттана элекмен го, билем да өзүмдүн деңгээлимди. Ар бир кесиптин майын чыгарып, профессионалдык көз караш менен жүрсөк, элдин да кулагын бузбайт элек. Ошол, рахмат, туура кабыл аларсыз, дейт ырчы. Ырчынын катталуучулары жана социалдык тармактардын колдонуучулары бул пост алып баруучу жакында эле ырдап баштаган Айзада Жамгырчиевага карата жазылган деген ой пикирлерин билдиришүүдө. Ырчынын кайрылуусуна Жамгырчиева өзүнүн Instagram баракчасына төмөндөгүдөй жооп жазган. Айланайындар, кыйын экенсиңер, бетиме келип айткылачы, же раз на раз чыгалы, деген алып баруучу.